Ustaz жана бизде Самат деген аттар бар го. Бизде Самат деген аттар бар го. Ошо Убадата ибн Самиттен калган. Самит ал башка. Самат башка, Аллах Тааланын сыпаты ол. Ошону алиф лам менен айтып, Ас-Самат деп айтылмайт, эле Самат деп койсо дурус боло берет. Абдусамат. Абдусамат десе машалла, эң сонун болот иншалла. Балалы бола албай жатабыз, дуа кылып коюңуздар дептир. Аллах табарака ва таалам ошого бала берген болсун. Аллах таалам үйүн базар кылсын, көңүлүн ачык кылсын, уул кыздарды берген болсун. Амин ва саллаллаху таала хайра халк Мухаммад ва аля алейхи ва сахби ажмаин. Ушул жамаат менен дуа кылабыз, я Аллахым. Жана досубуз Нурали шейхтин кызын Аллахым өзүң шифа бергин. Эсен менен айыгып чыгып кетсин, Аллахым баары насип эткин. Анан балалы бола албай жүргөн, үйлөнө албай жүргөндөргө Аллахым өзүң фадлы карамың менен берип, ушуларга балалы бола албагандарга бала, үйлөнө албай аткандарга аял бергин. Аллаху акбар. Устаз, саждада биринчи мурдубуз тийиш керекпи? Жана сажда турганда мурдубуз тийбейби? Негизи эле ушул жердеги кыймылдар кандай болот? Милден нерсе бул пешененин тийүүсү. Сажда дегенде пешененин тийүүсүн, башкача айтканда беттин тийүүсү, бет баштын жерге тийүүсү этибарга алынат дагы. Аалымдарыбыз ошонун парызы бул пешене. Чеке. Ал эми мурундун тийүүсү важип. Важип. Мына ошол экөөнү тийгизсек, иншалла, бардык саждага байланыштуу нерсени баардыгын кылган болобуз. Мурдуну биринчи тийгизип сажда кылабы, иши тийсин ушул жергечи. Пешени чекесин биринчи тийгизип, кийин мурдун тийгизеби, мурдун тийгизип, чекесин тийгизеби, экөө тең тийсин жерге. Аллах Таала мына ошол жерде Субхана Раббиял А'ла, эй улуу Аллах, мен сени ушу башым жерге коюп сенден сага тооба кылып сага сыйынамын деген мааниде иншалла. Устаз, бизге жамаат менен дуа кылып коюңуздар, перзенти боло албай жатабыз. Аллахым дуа кылып коюңуздар, Аллахым перзент берген болсун. Машалла. Ассаламу алейкум устаз, сиз кайсы мечиттен жума баян айтасыз дейт. Мен азыр жума баянын айта албайм. Андай жума баянды сүйлөй албайм, туурасын айтайын. Мен сабакта гана кичине сабак берем. Азыркы мезгилде эч мечитте жума баян айтпайм. Азыр кече жакында бир сунуш кылышты, бир мечитти. Ага вактыбызда жетпейт окшойт. Иншалла биз сабагыбыз менен туруп турайлычы, иншалла мүмкүн кийинчерээк бир Аллахым насип этер. 3 суроом бар дейт. Бараат кечеси кандай өткөрүү керек дейт. Бараат кечесинде ушул бараат кечеси боюнча бир мындай бир ыраттуу бир далил хадистер жок. Бирок аалымдардын амалдары бар. Ошо жалпы далилдердин негизинде ибадат кылса болот. Мен көп көңүл бурбайм ушул нерсеге. Курандагы сажда аяттары тууралуу. Куранды жөн окуганда, намазда жана Куран жаттап жатканда сажда аяттары келгенде өкүмдөр кандай? Сажда аяттары бизде атайын белгилерди коюп койгон, Куран окуп атканда сажда кылуу керек. Ошол сажда кылып атканда, эгер бир орунда отуруп сажда аяттарын окуп аткан болсо бир адам, ошол ордунан турганга чейин 20 жолу окуган болсо, мисалы, бир жолу сажда кылып койсо жетиштүү болот. Качан орун өзгөргөндөн кийин кайра сажда кылыш керек болот. Бирөө окуп атса, бирөө өтүп кетип аткан адам уккан болсо, ага да милдеттүү болот. Бизде сажда кылуу важип. Анан сажда кылган намаз окууга тыюу салынган убакыттарда сажда кылынбайт. Күн чыгып атканда, күн төбөгө келген, күн батып атканда. Анан даарат менен. Асырдан кийин да ушундай. Асырдан кийин макрух убакытта боло берет иншалла. Биринчи жана 4-үнчү күндөрү орозо тутканда кандай дуа кылуу керек? Дуа кылбаш керек, жөн эле ниет кылыш керек. Ошо пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын туткан орозосу дайыма ошону биз дагы тутуп жүрөбүз. Туткандай орозоңузду тутуп, оозуңузду ачып аткандан кийин кандай жакшы дуа кылган болсоңуз, Аллах таалам дуаңызды бардыгын кабыл кылат иншалла. Бул нафил орозолор болуп, Аллах таалага адамдардын сүйүүсү, жакындыгы нафил менен болот экен. Парызды кааласаң, каалабасаң окуйсуң, окубай көргүн эмне болосуң сен. А нафил сенин ыктыярыңдагы нерсе. Сенин ибадатың, сенин жүрөгүңдүн белгиси ошо нафилдерде. Канча нафил намаз окуйсуң, канча нафил орозо кармайсың, кандай нафил садака бересиң, качан тиги немени берем деп отура бербей, зекетти деп.
ошол адамдын ыйманынын күчтүүлүгү нафилде билинет. Нафил деген нерсе буйрулган эмес, ыктыярдуу кылына турган амалдар. Assalamu alaikum, suroom sizge. Bala enenин içinde жаңы 4 айлык болуп чоңоюп жатканда ага периште келип аны жеген, ичкен, ырыскысын, жашаган амалдарын жана бактылуу же бактысыз болору амал китебине жазып коет экен. Эгерде ал бактысыз деп жазылып калса, анда дуа менен өзгөртүүгө мүмкүнбү? Бул дагы деле баягы тагдыр маселеси. Биз айтканбыз, маселесине көп чукур кирбеш керек. Аллах Таала ооба биздин жейбиз, эмне иш кылабыз, биздин бактысыз эмесизби? Биз эненин курсагында турганда жазылган. Бирок эмне жазылганын биз билбейбиз. Аллах Таала бизге ыктыяр берген. Мен азыр 45-ке чыктым, 54-кө өмүрүң жетип 54-кө чыксаң, 42-чи размердеги туфли аласың деп мага буйрук кылган эмес. Мага ыктыяр берген. Ошо 45-ке чыгып калганыңда сен ботинкең жыртылат, анан сен барып ыктыяр кыласың. 45-ти аласыңбы, 42-ни аласыңбы? 42-ни алам, мен барып тандайм да. Акылым кемирээк болсо 45-ти алам. Себеби 42-ни кийем да менчи. 42-ни аларымды, мен 54-кө чыгып туруп аларымды Аллах Таала эзелтен билип туруп жазып койгон. Бул 42-ни кылат деп. Болгону мен али тандай элекмин. Мен барып тандайм. Ошол тандарымды Аллах Таала эзелтен билип туруп жазып койгон. Ушуну кайра айтып атабыз, эмнегедир адамдарга жеткизе албайт ажа. Анан аны Аллах гана билет. Биз эмнени тандайбыз? Биз эмнени тандайбыз? Келечекте Аллах гана билет. А биз азыр билбейбиз. Да 5 жылдан кийин эмнени тандайбыз? Ошол тандоо келгенде көрөбүз. Анан ошол тандаганыбызга карап Аллах Таала биздин тагдырыбызга жазган. Анан дуа тагдырды өзгөртөбү дейт. Ошол дуа кылсаң өмүрүң 75-ке чыгат, дуа кылбасаң 70-ке чыгат. Сенде ыктыяр бар. Дуа кылдың 75-ке чыгат. Аллах Таала эзелтен ошону жазып койгон. Ал жазылган нерсе хадисте айтылат го. Кагаздар жазылды, кургады, болду, өзгөрбөйт. Болгон ал алдын ала Аллах Таала билип туруп жазып койгон. Бил ошону биз да билгибиз келип кыйналабыз да. Биз эмне ыктыярдуу түрдөбүз, эмне кылабыз? Амал кылабыз, жакшылык кылабыз. Ошон үчүн пайгамбарыбыз амал кылгыла, жакшылык кылгыла деди. Эгерде адамдардын бардыгы тозокко, бейишке барышы билине турган болсо, бул дүйнөнүн анда экзамен экендигинин эмне пайдасы бар? Пайдасы жок болуп калат. Болгон ыктыяр бар бизде, тандоо бар. Ошол тандообузду Аллах Таала алдын билип жазып койгон. Биз билбейбиз. Эми тандайбыз. Анан ошондо тандаганда жакшылыкты тандасаңыз иншалла бейишке барасыз, жамандыкты тандасаңыз Кудайым өз кечирсин. Ассаламу алейкум, мен квартирада турам. Условия жок. Гусул алсам грип болуп атам. Таяммум менен окусам болобу? Ден соолукка байланыштуу, рахмат. Азыр кыш мезгили да эми эстеп атат. Бул жайында эстеш керек. Мен кышта эмне кылам депчи. Кышта эмне кылам деп азыр эмес, жайында эстеш керек. Үй бүлөлүүлөр бирөө кат жазат. Таксырым, мен үй бүлөлүмү жаңы үйлөндүм, үйүмдө шартым жок. Гусулду таяммум кылсам болобу? А сен үйлөнбөстөн мурда биринчи душ салбайсыңбы? Душту сал биринчи, тойго кошумча балайбаттар ЗАГСка акча кетирбей, душ сал 2 метр кылып, ысый турган аристон менен. Анан кийин үйлөн. Эми үйлөнүп алып туруп сурасаң, эми мен шарият ээси эмесмин да, сенин көңүлүңө карап, дедим мындай кыл депчи. Шарият ушундай. Гусул болдуңбу, жуунушуң керек. Эми ошол жуунсаң, өлүп кала турган болсоң, же болбосо ооруң күчөп кете турган болсо, ошону так болсо, ана шарият айтат, акмак, эми кылбапсың да, макул, эми таяммум кыл дейт. Таяммум кыласың дагы, анан кийин болду. Бүгүн таяммум кылдыңбы, эртең бир нерсе кылып, кайра гипсе картондан болсо да башта бир нерсени. Даярданыш керек да. Адам өзүнүн ибадатына, өзүнүн динине даярданыш керек. Ошон үчүн эмне ушундай суроолорго эмне кылга даярдангыла болбойт. Мен азыр таяммум кыла бер деп айта албайм. Суу ысыт, чоң тепши ал. Жок дегенде мына бурч бар го, мына бурч.
Onun olacağına bir mık kağıt, bir yana bir mıksan tosulat nerçe? Bir materyalda 100 so'm alsan bir materyal болады. O жерге çelek менен tepsini koy. Tok var, ısıt, tefal bara. Isıt çok деген ошол жерде жуунуш керек. Анан эми ошол жууна турган нерсени кылып алып турган жуунбайм деген туура эмес да. Assalamu alaikum. Birinchi davatga chiqish kerakmi? Je chiqpayli qo'ysa bo'ladi. Maga ko'p jaga bermaydi. Ikkinchi masturat davat bo'ladi. Ikkinchi masturat davat bo'ladi. Birinchi davatga emi davatning tartibi var. 3 kunlik. Anan qanchanda 40 kunlik aylik. Bu adamlara kılıngan sistema, bunday bir tertip. Geçke tiriligin menen, geçke biznesin menen жүрө өрбөй, bir ayda eптеп Кудай үчүн 3 күн вактыңды бөлүп, болбосо бөлбөйсүң да вактыңды. Барып кичине Кудайды таанып, кичине дараткана кантип киресиң, кантип чыгасың, кызмат кылганды билесиң, үйдө аялың сага дайым даярдап бере берген да кул бар сага. Анан өмүрү сен тамак кылып көргөн эмессиң. Даватка чыксаң, ал сага эмне жамаатка дават тамак кылганды үйрөнөсүң, эптеп рошки-бошки басып. Анан кидиш жууганды үйрөнөсүң, кичине кызмат кылганды үйрөнөсүң. Анан улууну урматтаганды билесиң, тартип дегенди үйрөнөсүн. 3 күн чыгып келсең, өзүң бир азык алып келесиң. Анан кайра жанагы дордоюңа бара бересиң кайра. Анан өтө неме болуп келсе 40 күн. Ошо бул тартип иретинде. Чыкпайм десеңиз, сизди бирөө мажбурлап чык дебейт. Эми динимди үйрөнөм десеңиз, ошо кичине чыгып, кичине тартипти үйрөнүп келсеңиз жакшы болот. Бирок бул милдет эмес. Анан экинчи мастурат менен аялыңда үйдө сериал көрүп отура бербесин, башка кыла бербесин, аялдарга барып кичине дин үйрөнсүн. Ошондон улам гана жалпы адамдарга айтылган бир эреже иншалла. Assalamu alaikum устаз, кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшымын. Биз бүгүн Турция шаарына уулубуз Даяндын оорусуна байланыштуу текшерүүгө өтүү үчүн баратабыз дейт. Сизден Аллах разы болсун, жамааттан дуа алып берүүңүздөрдү суранабыз. Аллахым ушул Dayandın atası Turçiyaya ketip atat eken. Allah Taalam orusuna şifa bergen bolsun, esen aman ayıgıp, kayra şu bizim cemaatga kayra nasip etsin ya Rab. Ustaş yaş kezde erte boy jetkem. Dostlarımdan en birinci mağa murut sakal çıkan maşallah. Anan oşol vaqtda köbü ayta berçö, sağa emele sakal çıgıp alıptır go dep. Oşol vaqtda oşentip aytışkanda uyalıp jerge girip ketçödey bolgam. Anan korku oy menen yaşap geldim. Dağı kim bilip kalat eken dep. Baldar menen uruşup kalganda çeçkinsiz özüme işenim yok dedi. Nege? Son sakalınız erte çıkıp olsa ne çeçkin? Baldardın tayak jep jürdüm. Azır kıynalıp kelem. Bürönün aslında iş kılıp jatkanda oy pikirim çaçırap. Mындай жөн эле неме экен. Эрте эрежеге жеткен болсоңуз, ошо сиздин бир денеңиз, акылыңыз жакшы экендигинен кабар берет. Эрте жана кыздардагы эрте бойго жетсе билесиз, чачтарын тарап жакшы кийинип калат. А балдарды эрте балагатка жеткен болсо, демек өзүн эптеп анан бир туура жолго түссүн деген да. Анан елдер сен сакалың эрте чыгып калсын десе эле чүнчүп кетмей жок, Кайра иншалла өзүн оңдошуңуз керек. Мен баарынан мен колуман келет. Иншалла мен баарын аткарам. Бир жерге, баарыбыз бир жердин астында небиз кызматчыбыз. Биздин үстүндө бирөө бар. Анын үстүндө дагы бирөө бар. Эми эң үстүндө бир Аллах Таала. Анан калгандарыбыздын башчыларыбыз бар. Анын менин үстүмдө бирөө башкарып турат деп адам өзүн төмөн албашы керек иншалла. Ustaz umra ibadattарына барганда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кабырын зиярат кылуу бидат, ширк деп уктум эле. Мунун өкүмү кандай? Я Аллах. Кабырын зиярат кылуу аны тирүүсүндө зиярат кылгандай сооп болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жанына барып, ошол жерден Пайгамбарыбыздан Аллах Тааладан дуа тилек кылсаңыз, ошол берекелүү жерде дуаңыз кабыл болот. Имам Захаби рахматуллах алейхи өзүнүн
Siyar Alamun Nubala деген китебинде айтат. Bir adam munu jaqtan salam aytsa, пайгамбарыбызга salamың жетип турат. Бирок өзүң сапар кылып барып пайгамбарыбызга salam айткандын фазилети жогорураак дейт. Эми көбүнчө ошол жанагы туугандардан да бул ошол пайгамбарыбызды зиярат кылуу бидат, пайгамбарыбызды бизден алыстатуу, пайгамбардан ошентип алыстай берсек, эч ким пайгамбарды зиярат кылбай калат, анан унутат, анан эмне болот? Баягы капырлыкка кетет. Кантип биздин жол башчыбыз болгон инсанды барып зиярат кылбайбыз. Пайгамбарыбыздын өзүнүн хадисинде бар го, кабырларды зиярат кылга деген сахih хадис бар го. Дайым ата энебизди барып зиярат кылабыз го. Пайгамбарыбыз өзү айткан го, кабырларды зиярат кылга силерге акыретти эскертет деген го. Пайгамбарыбызды зиyaratка барсак, умрага барганда, эстейбиз го, я Расулалла, эртең сенин астыңа барам, мени шапаатчы кылып кой деп. Анан кантип ширк болот? Ширк качан болот? Барып, я Кудайым, Мухаммед сага келдим, сага сыйынганы келдим десең ширк болот. Аллахты эмес, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Кудай кылып алсаң, ошондо ширк болот. Мен билгенден бир дагы мусулман айтпайт иншалла. Ошон үчүн пайгамбарыбызга умрага барганда зиярат кылабыз, салават айтабыз, салам айтабыз. Ошон үчүн ассаламу алейке я Расулалла, ассаламу алейке я Хабибалла деп саламдашабыз го. Пайгамбарлар кабырларында тирүү. Хадис келет. Ал-анбияу ахияу фи кубурихим. Алар өзлөрүнүн кабырларында тирүү алар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Исра Миражда Аксага барганда бүтүндөй пайгамбарлар келип аркасынан намаз окуду, руху менен окуду, жасады менен окуду. Жасады менен окуду да. Асманга көтөрүлгөндө бардык пайгамбарларды көрдүк, алар тирүү, сенин көзүң эле өлдү алар. Ошого пайгамбарыбыздын урматын жайына коюш керек. Пайгамбарыбызды эмне себептен ушул пайгамбарыбызга ушул баштаган ошол киши өзүчү. Аллах Таалам күнөөсүн кечирген болсун. Ошон үчүн Ибн Теймияны зиндик деп айтышкан. Неге? Пайгамбарыбыздын кадырын түшүргөн деп. Пайгамбарыбыздын кабырына зиярат кылган ширк деп айткандыгы үчүн аны эмне деген? Зиндик деген. Зиндик деген капырдын бир түрү. Бул нерсе менен биз аны капырга чыгарган жерибиз жок. Бирок аалымдар ошондой деген. Ошон үчүн тооба кылыш керек. Кимсе ажатында мечитте дагы, бул жактагы сабагыбызда да сабактан баштап орозо боюнча кылабыз. Себеби орозого жакын калды. Бул жалпы сабагыбызды бир аз токтотуп турабыз да, орозо боюнча сабак кылабыз. Анан орозодо сабактарыбыз токтойт. Ибадатка бошойлу бир аз. Ушундай өзү сүннөтүлүү устаздардын немеси ушундай. Орозо мезгилде бир аз токтойт. Анан кийин орозо бүткөндөн кийин сабак баштайбыз. Анан ажылыктан кийин анан кайра сабагыбызга кайтабыз иншалла. Кудайым өмүр берген болсо. Эми устаз орозо убагында тиштин мүлкү канаса ооз ачылабы дейт. Эми тиштин мүлкү канаганда ошол канаган кандын өлчөмү кандай? Себеби бизде оозубуздан кирген нерсе ошон үчүн эскертип айтып атам. Сабактарда орозо мезгилде тиш щетка бар го, зубный паста. Анын даамы бар. Эгер жууганда тамагыңызда даамы бузулат болсо, орозоңуз бузуп коет. Ошон үчүн ооз жапканга чейин тишти жууш керек. Мисвак болсо, мисвак бар го, мисвак боло берет. Мисвак менен керелден кечке деле тишиңизди тазаласаңыз макул. Болгону зубный пастада этият болуш керек. Эми ушул тиш канаган мезгилде ачылабы дейт. Эми ошону караш керек. Тиштин канаганы канчалык деңгээлде. Ошол ооздогу шилекейден көп болсо, анан шилекейди жутканда кандын даамы тамакта билине турган болсо, даамы билине турган, билебиз го кандын даамы. Анда орозо ачылып калат. Бирок бул орозо ачылганы күнүнө күн болот, каза болот, каффарат болбойт, штраф болбойт. Assalamu alaikum ustaz, Allah sizden razı olsun, Allah Taala sizden de razı olsun. Sizin sabaqlarınızdı YouTube'dan köp görüm, täsirlenem, menin suram, dele jok, menin bir ötünüçüm ele bar. Menin 10 aylık balam atı Muslim. Oğurup balnisada jadat dua kılıp koyunuzlar. Allah Taala Muslim'e Allah'ım şifa versin. Bardığınızlar amin de koyunuzlar inşallah. Allah'ım orusuna şifa verirsen ona ayıp gelsin. Allah razı olsun sizden. Şam namazın kuptandın vaktısına çeyin okuy berse bolovu sünnötü menen. Şam namazının vaktısı oşol gün batkanda baştalat. Gün batkandan şam namazının vaktısı giret. Mustahab birinci vağında Şam'da okugan mustahab.
Бирок убактысыз качанга чейин десек, куптанга азан айтканга чейин. Куптанга азан айтканга чейин сүннөтү менен экөөнү бирге окусаңыз да. Анан шамдын убагында биринчи кирген убагында парызды окуп, анан иш кылып келип, анан куптанга жакын сүннөттү окусаңыз, ал сүннөт шамдын сүннөтүнөн өтпөй калат. Кээ бир аалымдар айтат, парыздан кийин дароо туруп сүннөт окуп атканыбыз ушул. Имам Абул Баракат Ан-Насафи деген чоң аалым өзүнүн Ал-Кафи деген китебинде айтат. Кафи колжазма. Мен эң жакшы көргөн китебим, машалла. Азыр гана жаңы басылып чыкты. Ошол колжазмадан окуган жеримде айтылат. Сүннөт эгерде бир парыз намаз окулунса, анын аркасында сүннөт боло турган болсо, зикирди кылбастан биринчи дароо сүннөттү окусун. Себеби сүннөт муаккад, ал бекемделген сүннөт. Ал эми зикирлер жөн эле сүннөт. Ошого эгерде экөө арасында башка китептерде айтат, сүйүшүп кетсе, тамак жесе, же бир жака барса, сүннөттүн шамдын же болбосо пешиндин сүннөтүнүн соогу калбай жөн эле нафил болуп калат. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Дароо окуп алган жакшы. Ошон үчүн биз намаздан кийин дароо ошону окуп алабыз. Кунут дуасынын намаз китебинде жана башка жактарда эки варианты бар экен. Кайсынысы туура? Аллахумма инни настаинука, ошо бар го, ошол туура, эң туурасы. Анан эгерде башкасын окуйм десеңиз деле боло берет. Эки варианттын бири. Бирок бизден ал-мутава жана мурас болуп, аалымдардан аалымдарга өтүп келген дуа ошол биз билген кунут дуасы. Устаз, истибра жөнүндө айтып бересизби? 40 кадам басыш керек деген маселе барбы дейт. Истибра деген нерсе зара кылгандан кийин баягы мүчөнүн ичинде, бул көбүнчө эркектер кылынат да, калып кетпесин. Даратты алып келип мечитке бисмилла дейин кетсеңиз чыгып кетпесин, а? Чыгып кетсе дарат сынып калат. Ошон үчүн баягы жашы көтөрүлүп калган адамдарга мына бир аз тамчы калып кетет. Ошон үчүн бир аз отуруп туруп кыймылдап, андай болсо чыгат. Анан 40 кадам болсо Кудай урбады, кайка кетип каласың. Бир аз эки жака кыймылдап отуруп туруп койсом эмне болот? Кетип калат. Чыгат, анан тазалап туруп, анан кийин дарат алыш керек.